Көрүп турган көзгө эмес, сезип турган жүрөккө ишенгиле деп айтат экен. Бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздарга да ишенсеңиздер болот. Албетте жүрөк бардыгын айтып турганы менен көз караштагы көп нерсени өзгөртөт деп коет эмесмин. Сыңарындай урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди көрүп отурган ар бир көрүүчүбүзгө кутмандаңыздар менен дейли. Бул убакыттарда кайрадан Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга ысык саламдарды жолдойбуз. Келиңиздер, чогуу чай ичели. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Көрсөтүүбүздү уланталы. Ал эми бул убакыттарда сиздер күтүп калган коногубуз бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Катарыбызга кошулуңуздар. Ким деп сурап жатасыз, ким деп ойлоп жатасыз. Азыр сиздерге анда тааныштырып өтөлү. Бизде ырчы аткаруучу акыркы мезгилдерде мыкты чыгармалардын аткарып эл оозуна алып жаткан бизде Нарын Сүйүнбеков конокто. Кош келиңиз. Кутмантаң, эл журт менен амандаша алыңыз анда. Жалпы кыргыз элибизге салам, барыңыздар Кутмантаң. Жумушка кетип аткандарга жумуштарыңа ийгилик. Ооба. Сизге да ийгилик, кош келиңиз дейли. Чайдан ичиңиз, катарыбызга кош келиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде суроолор болсо, бизге 0508 400 100 номери аркылуу жиберип койсоңуздар болот. Анда эмесе, Нарын, эмне жаңылыктар бар? Жаңылыгыңыздын башкысы бул жаңы клип бекен, Азыр сиз менен биргеликте, көрүүчүлөр менен биргеликте чогуу көрөбүз дегендей, клип жөнүндө айта кетсеңиз. Бул клип жөнүндө казак дос баламдары. Ал ырдап чыккандан кийин анан мага жагып калып, бир 2 айдай сурап жүрдүм. Ал ырдап чыккандан кийин ошол ырыңды мен ырдайын, кыргызча которуп деп анан ал уруксатын берип, ошол клип тартып калдык буюрса. Клипти Ысык көл жергесинен Кажы сайдан тарттык. Ошол анан сиздерге жагат деген ойдомун мен. Канча убакытта тартылды? Негизи баягы кээ бир клиптерди оңой студиядан тартып коюшат дегенде, кээ бирөө аябай бул канча убакыттан бери тартып атам деп кыйналып айткандарын угабыз. Ошол жөнүндө айта кетиңизчи. Бул клипти 3 күндө тартып бүттүк негизи. 3 күндө, ага чейин 2 күн даярданып, баарын даярдап албасаң кыйын болуп калат экен да. Ама жолдун алыстыгы да бир аз бизди кыйнап койду. Ал жака жаңы жол салынып аткан экен, Кажы сайгачы. 3 күндө тартылып бүттү. Ошо өзүңүздөр билгендер, Эзар Тиленбаев агабыздын жардамы менен алда баягы клип тартып жүрүп көп опыт топтоп калгандыктан бизге аябай чоң жардам тийди. Сценарийин да ошол жерден сценарий Элзар агабыз түздү. Негизи продюсериңиз казак экени белгилүү болду да бизге. Анан кандай болуп ал продюсер менен иштешип калдыңыздар? Ошол жөнүндө айта кетиңизчи. Продюсерим казак улутунан, буга чейин азыр Казакстанда жашайт. Казакстанда турат. Буга чейин Биржан Байбол, Гыйбра Султанмураттардын продюсери. Бул менен ошол Биржан Гыйбраттарга мен ыр сатчумун. Ошол учурдан тартып, ошол экөөбүз таанышып, анан ал Кыргызстанга келип мага келишим түзөлү деп, ошондон бери иштеп баштадык. Уже 1 жыл болуп калды. 5 жылга келишим түзгөнбүз. Кандай экен ал Казакстанда жүрөт, сиз Кыргызстанда иштешүү кандай болот экен? Иштешүү жакшы эле. Бул жака клип же ыр жаздырганда келип турат. Кече жакында эле кетти. Ошол иштешүү жакшы эле. Эми Алматы менен Бишкек жакын эле, 2 сааттык жол.
Түшүнүктүү. Келиңиз, анда биздин көрүүчүлөр менен биргеликте сиздин жапжаңы клипиңизди көрөбүз. Элдерге айтып сунуштап коюңуз, анан кетели. Бул клиптин аты Айым күнүм деп аталат. Ошол Айым күнүм ырдын ичинде жубайына болгон сезимдерди сөздөр камтылган үчүн баарыңыздарга жакшы маанай каалайм, жакшы көрүү силерге жагат деген үмүттөмүн. Анда кабыл алыңыздар, кеттик алдыга. Айым күнүм багым дейинди. Сонун чыгарма болуптур, сонун клип болуптур менин оюмда. Албетте тартылган жер дагы өзгөчө экен. Сонун болуптур. Куттуктайбыз чын элден. Анан жаныңыздагы сулуу чын эле сулуу кыз экен. Аябай сонун образ жараттырсыңар да. Сүйлөшкөн кызыңыз эмеспи? Жок, сүйлөшкөн кыз эмес. Бул кыз менен ошо клип тартылган күнү гана тааныштым. Азыр ошондон бери таанышпыз. Диана Керимбекова деген, өзү да аябай жакшы ырдайт, буюрса ушу чыгармачылыкка кадам таштап атат. Ал дагы чыгармачылыкка баштап аткан экен да. Анан жаңы таанышканда эле дароо ушундай бир образ жаратуу кыйыныраак болсо керек, э? Ал үчүн кыйын болбосо керек, мен үчүн өтө кыйын болду. Анткени жолдо деле сүйлөшүп барган жокпуз, ошол тартууларда эле ошентип бат эле бат-баттан болуп кетти бүт элечи. Өзүм да эметип, клипте да бир аз байкалат, тартынып эметип аткан, ошону эптеп тартып алдык десем болот. Сонун болуптур. Клипти ким тартты? Клипмейкер ким? Клипти Бек Осмонов деген бала бар, ошол тартты. Анан сценарийди режиссер окуп жүргөн ошол жерде Элизар Тиленбаев. Ыр жөнүндө айтып калдыңыз, жогоруда ушул казак досум аткарып жүргөн деп, ырды жүрүп кандай эле жактырсаңыз керек, анан эмнесине көбүрөөк маани бердиңиз? Оонунабы же сөздөрүнөбү? Оонуна аябай маани бердим. Анткени мелодичный оон. Досум бул ырды сатып алганда мага угузганда, ушуну чыгарайын деп атам, бирок ошондо ичимде аябай эметип кетти эле, мындай жагып, ушуну мен ырдасам жакшы болмок дегендейчи. Анан ал ырдап чыккандан кийин сен ырдап чыгып койдуң, мен деле ырдап чыгып коеюн деп ошону сурап ырдап калдык. Анан жогоруда сөзүңүздө байкап калганда, ырларды мен сатчымын депчи, өзүңүз оон чыгарат экенсиз, э? Өзүңүздүн ырларын сатчу элеңизчи? Ооба, өзүбүздүн чыгарган ырларды. Казактарга. Бир ыр канча турат негизи? Бир ыр менин тарифимде окомун, эмнеде оком, меникинде арзан эле. $200-300 да. Сөз оон менен. Анан шартына да карайм, ар бир инсан. Ошентип баалашып беребиз. Сонун экен. Негизи казак туугандарда же болсо алардан биз ыр алып ырдасак мына ушундай сыяктуу эле бир өзгөчөлүктөр пайда болот бекен. Балким жалаң кыргыздын ырларын ырдай берсек бир обондуу болушу мүмкүн, же казактар өздөрүнкүн ырдай берсе бир баягы стилде болушу мүмкүн. Бар айырмачылыктар бар. Алмашуу бир башкача болсо керек. Айырмачылыктар бар. Казактарда алардын тили бизге жумшак болот го. Кээ бир бизде узун сөздөр, аларда кыска айтылып калат, ошон үчүн оонго жакшы түшөт да. Биз которгондо бир аз кыйынчылык болуп калат. Эптеп сөз табып бир амалын таап кетебиз. Оондорду кайсы убакта жазасыз? Кайсы учурда жазылат сизде? Оондорду маанай жокто. Маанай жокто. Кээде орусча айтканда дышу деп коет. Душевный болуп турган учурда жазып коебуз. Анан сөзүн шашпай жазабыз. Атак биринчи оон чыгат мендечи. Кээ бирлер бар сөзгө оон чыгарат да. Мен антип да көрдүм, бирок жүрөктөн чыкпай калат экен. Ошон үчүн оонго жараша. Текстке кармалып калган сыяктуу болдуңуз, э? Оонго жараша сөз жазсаң, ошо характер да берилет, ошого жараша. Ошол ошондой болуп калат. Негизи сизде кандай, оон жараткан кыйыныраакпы же сөзүңбү? Мага сөз жараткан бир аз кыйыныраак, сөз жактан бир аз аксайм. Кээ бирлер мисалы азыркы учурда Зарлык Камбаралиев деген агаларыбыз башкача сөздөр жазат да. Биздики мындай обычный эле сөздөр болуп кетет, ошон үчүн бир аз сөз жактан аксап калам. Бирок ойлонуп бир аз жазганга аракет кылам. Баягы баардык алдыда дегендей, көч бара-бара түзөлөт деп коет го, анын сыңарындай. Сизде дагы кайсыл бир убакыттарда мыкты азыр деле сонун чыгармаларыңыз бар. Азыр кайсыларың сизге таандык экенин билели бир аздан кийин. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр бир канча тынуудан кийин кайрадан студияга кайтып келебиз.
Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар бир жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүңүз олтуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Бизде болсо урматтуу көрүүчүбүз коногубуз бар, Нарын Сүйүнтбеков. Нарын, келиңиз, эми биздин көрүүчүлөргө жакшы бир чыгарма аткарып берели, Кайсыны аткарып бересиз? Кайсы чыгармадан баштайын деп турасыз? Өзүмө жаккан токтоолдук жердешибиз агабыз Кыймык Бешекеевдин жакшы сөз айтчы мага деген ырын ырдап берейин. Сонун чыгарма, Комуз менен. Келиңиз. Жарыгым жакшынам эй, талайым татынам эй, карегиң тик карогон эй, кантип мен батынам эй. Жаркылдап кашты кага, ай жакшы сөз айтчы мага. 100 жылга жашоочудай жүрөккө тапчы даба. Жарокер жарпым жазчы, жан дүйнөм тарткан сана. Жарыгым чашчы гана, жакшы сөз айтчы мага. Кара көз асыл затым, кашымда жүрчү жакын. Караның издеп келеми, кайтала уламатын. Жаркылдап кашты кага, ай жакшы сөз айтчы мага. 100 жылга жашоочудай жүрөккө тапчы даба. Жарокер жарпым жазчы, жан дүйнөм тарткан сана. Жарыгым чашчы гана, жакшы сөз айтчы мага. Ай жакшы сөз айтчы мага. Сонун чыгарма Нарындын аткаруусунда болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшы сөз айтчы мага. Жакшы сөз айта турчу бирөө барбы? Жакшы сөз айта турчу азыркы учурда жок, бирок буюрса табылып калат. Табылып калат чыгар эми буюрса, билбейм. Издеп жүрөсүзбү? Издеп жүрөбүз. Жакшы, табылып калсын, анда биз да ошол нерсени каалайлы. Айтсаңыз, негизи мен Instagram баракчаңызга баш багып карадым да, анан көрүп деле жүрөбүз клиптериңизди, ырларыңыз. Көбүнесе ушундай жай ырларга жакын экенсиз да, Шаңдуу ырларды качан чыгарасыз? Көп айткандай, кечинде да сторис алып көрдүм, буюрса шаңдуулардан чыгарам деп. Ответ берип аткандар бар. Сен ушундайлар да деп элечи. Анан бирок продюсер же болбосо досторум айтат, шаңдуураак, эми өтө шаңдуу эмес. Орточо темптеги ырларга өтпөсөң, эл сени ушундай кабыл алып калат депчи. Анан акыркы учурларда өзүм да даярданып жүрөм, ошого күзгүн жанына барып клоу болуп, ары бийлеп, бери бийлеп, ушул окшошпосо да окшош турган аракет кылып атабыз. Буюрса, ошол Казакстанда да бир хит болгон ыр бар экен. Ошону продюсерлер сүйлөшүп атат.
эгер ошол даяр болуп калса кыргызча которуп кыргыз элине тартуулайм. Жагып кетсе андан ары шаңдырда көчүшүм да мүмкүн. Билбейм, эми ошонун баягы өзүмдү даярдап атам да шаңдырдагангачы. Өзүңүзгө деле ушундай ырдаган жагат окшойт. Өзүм ушундай ырдаган жагат, бирок кээде айтып калат, баягы эжелерибиз баягы кайгыра бербей бизди эзип салдың аябай ошондой шаңдыра ырдачы деп көп сунушат. Анан азыр элүү болуп турат да. Сага андай жарашпайт, мындай жарашат. Ошол эми бир орусча айтканда риск кылып көрөлү деп атабыз. Жакшы болот, тугуп көрөлү, кандай болот экен анан. Көрөлүчү бир. Көрөлүчү бир. Нарын айтсаңыз, негизи жай ырлар менен көбүн эсе мындай тойлорго чакырып өшпөйт го, бизде болсо тойлор көп дегендей, ырчылар көбүн эсе тойдон акча таап кайра чыгармачылыкка салып ачат, мындай ачык эле айткандачы. Сизде азыр бир гана салып аткандай көрүнүп атат чыгармачылыгыңызга, ырларды жаздырып, клиптерди тартып дегендей, буга албетте жакшы акча эле короойт дегендей. Анан балким шаңдуураак ырларды чыгарсаңыз тойлорго көбүрөөк чакырабы? Бул жерде баягы продюсерим максаты бар өзүнүн. Кыргыз-казак достугун бекемдөө. Анан баягы биз баягы азыркыча чыгармачылыкта жүргөндөн кийин тойго көп басым жасаба деп мага көп айтып атат да. Анткени баягы бир аз элге чыгып ал. Кандай десем болот? Мисалы, менде азыр Куржунда 3-4 ыр бар. Ал ыр менен тойго чыгып алып, элдин баарын эзип коюш да болбойт. Өзүңүз айткандай шаңдыраак ырдап, элдин маанайын, тойдо маанай көтөрүш керек го. Элдин маанайын көтөргөнгө аракет кылабыз буюрса. Ошол. Ырчылыктан сырткары башка дагы бир жумушуңуз барбы же? Ырчылыктан жок, азыркы учурда жумушум жок. Мен ошол продюсерди тамашалап калам. Мен мындай кошумча жумуш иштей берейин деп. Ошону угуп алып, ал мага кошумча жумуштун ордуна айлык дагы бөлүп берген. Айына бир канча суммада айлык алам. Продюсериңизден да? Эми баягы эки жака иштебе деген маанидечи. Бир оюң ушул чыгармачылыкта болсун дейт. Ошондой шарт түзгөнбүз да. Жакшы. Тескеринче продюсериңиз акча бөлүп берген жакшы экен, сизге? Ортодо ошондой келишим болгон негизи. 5 жыл бою ошол мага эме салат болгон каражат. Демирчиңиз дагы болот экен да. Анан эми баягы биздин Кыргызстанда мындай го. Мисалы, ырчы берет сумманы. Анан ал сумманы продюсер иштетет да. Ооба. Бул жерде продюсер бүт кийинген кийимим, ичкен жегеним, турган жайым бүт ошол казак продюсеринен камсыздалат. Ал кандай пайда табат ошондо? Ал кандай пайда табат атканын мен деле билбейм, бирок баягы ошол ортодо максат ошол. Кыргыз-казак достугун бекемдөө деп башынан айткан. Жакшы, мыкты, таланттуу жигитти чыгаруу экен да максаты. Ошондой. Эң сонун экен. Сонун мындай нерсени чынында биринчи жолу угуп жатам. Тескеринче чынында бизде продюсерлерге акча төлөп беришет, анан алар ошол нерсени коротуп чыгарышат дегендей. Сонун мүмкүнчүлүк бул дагы болсо, анан Нарын мага кызык болуп атат. Атыңызды ким койду эле? Нарын. Нарындан болосузбу? Кактан болосуз? Жок, Токтогул жергесинен болом, Жалал Ата облусуна караштуу. Атымды көп жерде айтам, сурап турам, эмнеге мынтип койдуңар? Мааниси эмне депчи. Анан метрикада Нарынбек деп жазылуу. 2А экен, Нарынбек. Анан ушу Нарын областынын атына эле койсо керек, мен оюмча. Нарындан балким тайкелериңиз же башкалар жок, Шу апам эле коюптур, бирок сурап турмун. Эмнеге мындай койдуңуз деп, өзүмө атым жагат. Анан мен экинчи да атым бар, Анарбек дегенчи. Ал атым тамагым 1 жашка чейин үнүм чыкпаптыр да. Илазам, Нёзодо үнүм чыкпаптыр, анан ошо тамагында анар бар окшойт деп атымды Анарбек коюшуп, ошондон кийин үн чыгып кеткен экен. Билбейм, анын деле эсимде жок десем. Ошондон кийин бирок документальный атын Нарынбек. Жакшы экен. Балким ошол баягы 1 жашка чейин үнүм чыкпаптыр деп атпайсызбы? Ошондон кийин ушул ырдай турганга бир өзгөчө үндү камдап жүргөн чыгып калат окшойт. Ошондой окшойт. Таятам айтып калчу экен, үнүм чыкканда, ама ыйлаганда үнүм чыкчу эмес экен да. Анан мени уктатып коюп эшикте жүрөбүз, мен эзилип калчу экен да. Анан балаңарды алай, азыр эзилип ыйлап өлүп калбасын деп таятам коюп. Ыйлап атат деп, Үн чыкпай эле. Үн чыкпай элечи.
Жакшы, мына ушундай өзгөчө фактылар бар экен. Нарында чынында чыгармачылыкка бир продюсериңиз менен 5 жылга чейин контракт түздүк дедиңиз. Баягы азыркы угармандарга жакшы бир чыгармаларды жаздырып атасыз. Анан биринчилерден болуп ушул Ару затым менен башталды окшойт чыгармачылыгыңыз. Ару затымды ошол Асхат Мусабековдон кийин аткаруучуну деле көрө элек болчубуз. Сиз эмне үчүн Ару затымды тандап алдыңыз? Бул Ару затым чыгармасы өзүңүздөр билгендей маркум устатыбыз агайыбыз Элмирбек Иманалиевдин ыры. Бул чыгарманы негизи мурда мындай фольклорный го, комуз менен шаңдыра ырдачы. Көп жакындар айтып калды, сен өзүң вариантыңа салып бир жай көрбөйсүң депчи. Ошентип студиядан жаздырып, эртеси чыгарып, эмне болуп кеткенин деле билбей калдым. Ошо TikTok'тан кетип калыптыр. Көп жакшы просмотр алып, анан бирок ошол учурда мен ошолордон пайдаланып кала албадым. Өзүмө иштеп, ошолор менен калды. Кийин ушул продюсерге келгенден кийин жаңадан аранжировка жаздырып, клип тарттырып, элге чыгардык. Өзү азыр кабыл алуу жакшы. Кай жерге барбайын, ошолорду биринчи ырдатып, анан башкаларды ырдайм. Ушул Элмирбек Иманалиев агабыздын чыгармасы өзү жок, албетте автордон сурайын десеңиз, Бирок аткаруучу катары Асхат Мусабековду кабыл алып калышканда, ортодо сүйлөшүү болду же өзүңүз эле аткарып баштадыңызбы? Ортодо сүйлөшүү болгон жок. Мен муну биринчи кавер кылып чыгаргам, жай вариантта. Андан кийин бул устатыбыз өтүп кеткенден кийин үй бүлөсүнөн сурайлы деп жазып көрдүк, бирок жооп ала албадык да. Анан ошо эл суранган үчүн толук ырдап чыгардык. Бирок толук өзү 4-5 куплет экен, биз 3 куплет эстрадный вариантка салып чыгардык. Асхат мырзадан бир комментарийлер ушундай болдубу же жолугуп калдыңарбы? Жок, андай боло элек. Боло элек, андай. Түшүнүктүү. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиз дагы катарыбызда болуп бизди көрүп жаткан болсоңуз, нарынга болгон суроолорду жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Албетте, жакшы кызыктуу суроолор болсо, биз дагы сүйүнүп калабыз дегенде жоопторду алып беребиз. Негизи комузду канча жылдан бери чиртесиз? Комузду баса белгилей кетсем, мен баягы бул жерде бүт эле продюсер болуп кетти. Эме продюсерим алып берди, деп эле кайра айтып берейин. Кайра эле. Эме өзү комузду ойной албайм деле негизи. Анан ушу 4 ай мурун сен кыргыздын баласы болгондон кийин кыргызча комуз чертип ырдашың керек деп алып берип, аябай мындай кандай десем, катуу эме талап койгондо үйрөнүшүң керек депчи. Анан комузга да барып көрдүм, бирок мен грамматически үйрөнө албайт экенмин комуздучу. Жага кандай агада бир талант керекпи же болбосо мен азыр сулук менен ойнойм. Өзүмдүн ырларымды же болбосо башка ырларды ошо сулук менен чертип 2 айда үйрөнүп кеттим. Бирок көз черте албайм. Түшүнүктүү. Өзүңүздүн чертүүңүзгө жараша эле. Түшүнүктүү. Азыр бир аз көзүрмемден кийин кайрадан жолугушабыз. Көрүүчүлөр, суроолорду жибере бериңиздер. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Биз болсо, урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер, чай ичиңиздер дейли. Биз чай үстүндө маектейбиз. Нарын Сүйүнбеков бизде конокто, да бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Анда Нарын сизден жакшы чыгарма болсун дагы. Кайсыл чыгармаңызды аткарып бересиз? Дагы ойлонобузбу? Жок. Ойлонбой эле. Ару затымдарды да берейин. Макул, сонун болот анда. Ару
затым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегинде жүргөн экен катылып, ай качанкы бир мен жоготкон асманым. Ай, карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө, кайрылбаска кеткенче, кагылайын ару затым, айланайын мага бир жолу. Тагдыр мени каалагандай калчадың, акын болсоң алып бүтчү чарчадың. Жаштык узап кетелекте бир жолу, жашын берчи жашылындай арчанын. Ай, карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүмдөн, кагылайын ару затым, айланайын мага бир жолу. Кагылайын, айланайын, ару затым мага бир жолу. Элмирбек Иманалиевдин сонун чыгармасы Ару затым Нарын Сүйүнбековдун аткаруусунда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, ырларды ырдап жаткан мезгилде эмнени ойлоносуз негизи ырдап атканда? Ойлонуп, башка бир ойлор болушу мүмкүнбү? Азыр мисалы эфирде чыгып мындай болотчу, тигиндей болотчу, эмнени сүйлөйм деп. Кээде болуп калат. Кээде ошолорго кирем деп айта албайм. Бирок үнүм менен, болгон күчүм менен ошолорду түшүндүрүп беришке аракет кылам. Түшүнүктүү. Инстаграмда активдесизби? Инстаграмда акыркы учурларда активдүү боло баштадым. Анткени чыгармачыл адам болгондон кийин эл менен иштеш керек болуп калат экен. Жакшылыкка барсаң дагы, жамандыкка барсаң дагы эл менен бөлүшүп, элге маалымат берип туруш керек. Ошол биздин жумуш ошол экен. Көбүнесе эмнелерди айтып берген жагат сиздин көрүүчүлөргө? Эмнелерди көбүрөөк күтүшөт аудиторияңыз? Мен өз стористерге көбүнчө тамаша аралаштырып сөздөр жазып, же болбосо видеолор тартып калам. Ошол мага катталган адамдар да ошону күтүп калган окшойт. Кээде серьезно эметсем дагы жазып калышат, эмне болду сага, маңдайың түштү депчи. Анан мага көбүнчө кайгылуу ырларды ырдап жүргөн үчүн элге эме аябай серьезный адам көрүнөт экен да. Сүйлөсө кабып жибере тургандай, кээ бирлер айтышат, мен сага сүйлөгөндөн корком же ушундай эметем деп. Болбосо жашоодо аябай шаяр балам. Азыр да бир аз сиздердин сүйлөөр келет болбойт. Ма коркпой эле сүйлөөр эле десем, мындай азыр таңкы эфирге келип дагы өмүрүмдө биринчи жолу эрте туруп ачыла албай атам. Эгерде кечки эфир болуп кала турган болсо жарып ичирейм десем, буюрса ошол секинден ачылганга аракет кылып атам. Мурун бир жыл мурун ушул бизде продакшн бар. Ошол жака барганда аябай жабык, мындай түнт бала болчумун. Анан сен ушундай болушуң керек, ушундай болууга милдеттүүсүң деп атып кулагыма уюп койушту. Азыр элдер менен сүйлөшкөндө дагы жакшы ачык сүйлөшүп калдым. Жакшы, бул да болсо өзгөрүүгө жол, Жакшы. Токтогулдан болом дедиңиз, Токтогулдан болобуз. Анан токтогул десе эле айтып башташат го, эми токтогулдуктун баары эле ырчы депчи. Ошол чынбы негизи? Токтогулдун баары эле ырдайбы же? Токтогулдун баары ырдайт. Анан кээ бирлер баары ырдай албайм деп эле анан акырында ырдай беришет. Менде андай талант жок деп кой ырдай беришет. Менде андай жок деп кой деп атып эле анан ырдап атканын көрөсүң. Негизи билбейм, мен мактангандай эмес, бүт эле моюнуна алат болуш керек. Токтогулда ырчылар көп, мисалы Таласта ырчылар көп болуш керек. Анан
сөздө болуп кетти го, Токтогул өзүнчө депчи. Негизи эле чын эле өзүнчө. Мен ошол жерден да бир тастыктап коеюн, Токтогул чындыгында эле өзүнчө. Анткени баардык жака алыспыз. Эмнеге мындай жалоо атка карагыңар келбейт? Карабыз келбегенде аяка 5-6 саатта жетебиз. Анда да кыйынчылык менен. Ошон үчүн бизге алыс болгон үчүн өзүнчө болуп сезилет окшойт. Токтогул кайсыл тарапка көбүрөөк жакын? Токтогул бүт эле жака алыс окшойт. Таласка жакын дейт десең, аяка деле алыс. Бүт эле алыс. Өзүнчө буюрса, калктын саны жетсе, область кылса жакшы болмок десең. 8-чи? 8-чи область кылып өз негизи. Жакшы. Токтогулдуктардын ырчылыкка, мына ошол аткаруучулукка жакыны себептүү эмне деп ойлойсуз? Генденби, ата энеси ырдап, анан балдарын баары эле ырдап кетеби? Балким ал жагы да болушу мүмкүн. Анан нарындыктар бизди тамашага салып калат. Биз таланттуубуз, анан ошол биздин суу агып силерге барат. Ошондон силер ичип анан таланттуу болуп каласыңар деп. Ал жагы да болушу мүмкүн. Анан бизде баягы таланттуулар көп чыкканданбы, же Токтогул Сатылганов атабыздан баштап көп эле акындар, жазуучулар, ырчылар ошол жактан чыгыптыр. Билбейм, балким ошонун таасиринен деп ойлойм. Албетте, баягы ата бабасынан кандай болсо урпак ошондой болот дегенде, ошол себептен да болсо керек. Таланттар көп болсун дейли, эңдескиси. Дагы чыгышсын дегендей ийгилик каалайбыз. Келмесе өзүңүздүн автордук чыгармалардан да аткарып бербейсизби? Мен автордук чыгармалардан азыр колумузга түшпөйт негизи аларчы. Көбүн чыгара элекпиз. Комуз жок эле бир куплет аткарып койсоңуз болот? Комуз жок болгондо кандай болуп калат деп койгон. Кандай болуп калат деп ойлоп атам да ошол. Аткарып ойлогосузбу же башка чыгарма? Туура келбей калат окшойт ошол. Башка чыгарма аткара бересизби анда? Автордук болбосо, Башка чыгарманы аткарабыз. Ойлондуруп койдуңуз го? Макул, ойлондуруңуз, мен көрүүчүлөргө кайрылып турайын. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер тарапта суроолор болсо дагы бизге жиберип коюңуздар. 0508 400 100 номери аркылуу биз WhatsApp'тан суроолорду кабыл алабыз жана жоопторду бат-баттан жооп бергенге аракет кылабыз. Ыр таптыңызбы, маегиңизди улантыңыз? Бир жарты чыгарып билет экенмин азырынча. Булбулумду ырдап берейин, кайра эле Эрмелбек Иманалиев агабыздын ыры. Ар таңдан ар кечте боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булуп келет күндө, биз жүрчүң алма бактек, болжоп сайрап. Ар шактан адашып көгүм калган, ал шактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген ой, үлүл таңдан. Кургурумай, бул кечтен үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум булбулумай. Шеркен, нарын келгенден бери ойлонуп эле мына ушундай сонун чыгармаларды угуп атабыз дегендей, чынында нарын көңүл ачкан ырлардан ырдашыңыз керек экен, буюрса. Анткени эртең менен элдин баары уйкусунан тура албай айтканда, нары кетип калыптыр. Бирок сонун чыгармалар, албетте залкарыбыз болгон Элмирбек Иманалиевдин чыгармалары жагырып жатат. Бул чыгармаларды аткарган да бар, аткара албаган да бар дегендей, келечектеги пландар жөнүндө бөлүшө кетпейсизби? Кандай пландарды коюп жатасыз, продюсериңиз экөөңүз? Келечекте мен негизи продюсер деп деле айта албайм. Жезде болуп калат мага
кыргызчасын алган үчүн мен Жезе деп кайрылам. Буюрса ушул жылы Кыргызстанга колдон келишинче иштедик. Кудай буюрса да мындан дагы эмдиги жылы мындан да күчтүү иштергенге аракет кылабыз. Анан ошол казак эстрадасына дагы чыкканга аракет кылып атам. Ал жактагы ырчы байкелер менен, аранжировщиктер менен таанышып, буюрса эмдиги жылы казакчаларды да чыгарып, казак эстрадасына дагы кошулганга аракет кылып атабыз. Аны продюсерибиз айтпаса дагы, мен өзү бала кезден бери кыялданып жүргөн ушу максатым бар. Орто Азияга ырларым чыкса таанылсам деген, ошол максаттарыбызга секинден кадам таштап аракет кылып атабыз. Эң сонун бардыгы ишке ашсын дейли. Негизи балким казак ырчыларынан баягы дуэттер эле деген ойлор бардыр. Ооба, буюрса. Ол казак эстрадасында Айгерим Мамырова деген ырчы эжекебиз бар. Менден улуу билбейм, бирок улуу деп айтышат. Ошонун үнү мага аябай жагат. Кудай буюрса ошол эже менен буюрса таанышып, жакшы бир чыгарма аткарганга аракет кылабыз. Ошол. Эң сонун Наргы сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүз айткандай ошо Орто Азияга чыгып чыгармаларыңыздын баары Нары Сүйүнбеков Кыргызстандан чыккан ырчы деп башкалар дагы ырларыңызды угуп жүргөнүнө биз дагы тилектешпиз. Эмне дейбиз? Ийгилик. Чоң рахмат. Сизге биздин көрсөтүүбүздүн атынан жана Пиала Голдтон ушундай бир сонун чайыбыз бар, жана кружкабыз бар. Бизди эстеп чай ичип, кружкабызды колдонуп турабыз, Буюрса аз барып туруп эле маркеттен Пиала чайын алып. Бул жакта бар турбу, Ушу менен таң эрте туруп ичип турабы. Чайды көрбөй алгам. Чайдан ичип, Кел чай ичели программасын дайым эстеп туруңуз. Бүгүн бизде ырчы оончу Нарын Сүйүнбеков болду, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алып баруучу мен Айпер Адамкулова болдум. Кайрадан сөз түрдө жакшы күндөрдө көрүшөлү.